акыркы 2 жылда Коопсуздук кеңештин Жогорку конституциялык кеңешме органынын кеңейтилген курамдагы 3 жыйналышы өткөрдүк. Абалды өзгөртүүгө багытталган бир катар стратегиялык чечимдерди кабыл алдык. Коррупцияга каршы күрөшүүгө күчтүү импульс берип, бул ишти биздин артыкчылыктуу багытыбыз катары белгиледик. Бүгүн Коопсуздук кеңештин жогоруда айтылган 3 жыйналышынын чечимдерин аткаруунун жыйынтыгын карайбыз. 2018 жылдын 8 февралында болуп өткөн биринчи Коопсуздук кеңеште сот, көзөмөл жана укук коргоо органдарындагы коррупцияга каршы күрөшүү боюнча маселени караганбыз. Кабыл алган чечимибиз сот укуктук реформаларды аягына чыгарууга жана коррупциялык көрүнүштөрдү жоюуга багытталган болчу. Азыр бул чечимдин алкагында коррупцияга каршы күрөштүн бир катар жакшы жыйынтыктарына жеттик. Бирок иш дагы эле жетишсиз болуп жатат. Аны баардыгыңар билип атасыңар, көрүп атасыңар. Массалык маал каражаттары дагы элдин арасында дагы бул боюнча мына сөздөр болуп жатат. Коопсуздук кеңеши 2019 жылдын 8 февралында чечим менен сот, көзөмөл укук органдарына, баардык мамлекеттик органдарга коррупцияга каршы кеңири масштаб жана чечкиндүү күрөшкөнгө мүмкүндүк жана убакыт берилди. Кырдаалды өзгөртүүгө силердин убакытта мүмкүнчүлүк жетиштүү болду. Коопсуздук кеңеш чечимдерин тийиз түрдө аткарбагандарга же алардын аткарылышына саботаж жасоого аракет кылгандарга карата чара көрүүлөрү тууралуу баардык мамлекеттик органдардын жетекчилери кабардар. Бул чечимдер Коопсуздук кеңештин баардык мүчөлөр тарабынан бир добуштан макул болуп кабыл алынган. Алардын кынтыксыз аткарылышы өлкөбүздүн өнүгүшүнө өтө зарыл. Бирок катчылыктын баяндамасын көрүп тургандай, Коопсуздук кеңештин чечимдери тиешелүү деңгээлде аткарылбай жатат.